Салам достор. Менин автоунааларды өзгөчө сүйүп жактырганымды баардыгыңыздар билесиздер. Анткени мен эч кимден жашырбачумун. Бүгүн бир сырды ачыктоочу убакыт келди. Мен ушул учурга чейин электромобилдик автоунааны башкарып айдап көргөн эмесмин. Мага сунуштап таанышууга мүмкүнчүлүк келгенде дароо эле макул дедим. Анда эмесе сиздерге башынан баштап тааныштырып өтөйүн. Бул Nissan Leaf. Гибрид эмес, толугу менен электромобилдик автоунаа. Мында кыймылдаткыч, коробка деген жок. Кыскасы ремень, тасол, май жана башка маселесиз эле алмаштырбайсыз. Электр кыймылдаткычы бар автоунаалардан айырмаланып, газ чыгарбайт, абаны булгабайт. Бул дегенибиз, сиз таза абага күрөшүп, аны менен достошуп, кара түтүнгө каршы чыкканыңызды билдирет эмеспи? Эртең менен жылытуунун кажети жок. Отурасыз, жылуу автоунаа, өзгөчө балалуу энелер үчүн дагы сонун вариант. Бул уюлдук телефон сыяктуу эле розеткада кубатталат. Бир кубаттаганда 150 километрге жетесиз. Мен күнүгө 600-700 сомго бензин койсам, 600-700 сомго Nissan Leaf автоунаасы менен бир ай, андан ашык убакыттагы жүрө аласыз. Мына ошентип өкмөттө, парламентте электр кыймылдаткычы бар автоунааларды колдонуу тууралуу маселелер көтөрүлүүдө. Өлкө башчыбыз Сооронбай Шарипович мына ушундай автоунааларды ташыгандарга жеңилдик берүүсүн дагы баса белгилей кетти. Эми шаарыбыздын көчөлөрүндө мындай автоунаалар көп болот деген үмүттөбүз. Fresh off the grill.